Ассаламу алейкум устаз дейт, менин суроом. Биринчи суроо, сиз азыркы той өткөрүш боюнча оюңуз кандай, ысырап көп, кандай өтүшүн каалайт элеңиз дейт. Жок. Раматылык Чубак устаз айткандай, биздин каалообуз эмес, шариатка кандай дал келет. Көңүл буруңуз, шариатта тойдун кантип өтүүсүн ийне жибине чейин айткан эмес, муну үрп адатка таштаган. Анткени бирөөнө, бир коомго таандык болгон үрп адат бирөөгөн өтпөй калат да. Бирок жалпы маалим амма деп кой жалпы эреже түзүп берген. Ошол тойдо ысырапкорчулук болбосун, ошол тойдо эл көрсүн болбосун, ошол тойдо жаштар урматталып, каарылар көмүскө да калып калбасын дейт. Төртүнчү, ошол тойдо байлар жалаң, же ошол жанагындай эртең данкрат болуп, ошол башына кыйынчылыкта жардам бере турган кошоматчылар эмес, кедейлер тозулуп, байлар кошоматчылар келип калбасын дейт. Ошондой болбосо той адал болот деп айтат. Анан сүннөттө мондай экен, жок. Кыздын үйүнөн нике кыйлыш керек, жакшысы кыздын үйүнөн нике кыйлып, андан кийин колдон келсе тойдо эмес үйдө өткөрүүгө аракет кылыш керек. Былтыр айттым го, таксиге келип турсам айтат, кошунабыз кафеде той өткөрүптүр. Эртеси тойдун эртеси үйүндө бир даана борсок жок дейт. Үйдө той өткөрсө эки пайдасын айтып берейинчи. Биринчи, 3 пайдасын айтайын. Ата бабаларыбыздын санжырасы мурасы. Туурабы? Ата бабаларыбыз үйдө өткөрүшкөн. Чыныгы кыргызмын десеңиз, ата бабаларны жолун улаңыз. Экинчиси, туугандар жүз көрүшөт. Бүгүн туугандар ортосу устап баратат. Ортодо аял себепкөр болуп калат, байлык себепкөр болот, туугандар бир туугандар жүз көрүшүп болуп, тойдун шултоосу менен эзели желкемдин чуңкуру көрбөсүн деген жеңе менен кайынсиңди подружка болуп алган болот экен. Анткени жана казан бириктирет экен да. Казан бириктирип кой, казан кыргыздын казан жаман касиеттүү экен да. Кыргыздын самору кандай береке. Самор чайды аябай сагынып, көлдөн аябай ичпедим. Көлдүктөр иче берет го билесиз. Самордун чайы менин эмес, казандыкы субханалла. Көлдүктөрүн кесип саласыз го кыргыздар дейли. Анан ошентип биринчи пайдасы аталардын мурасы, экинчи пайдасы туугандар жүз көрүшөт, жүздөшкөндө көптөгөн жүйөлөр чечилип калат ол. Телефондон чечилбеген нерсе жүздөшкөндө эле чечилип калат. Үчүнчү нерсе эң зарыл ушул, дуа тилек кафеде калып кетпейт. Үйдө калат дуа. Тойдун өткөрүү максаты эмне? Бата алыш керек болот. Ошол береке пайыз үйдө калат. Бир жума тойдон калган нерсени жеп жүрө бересиз. Кыргыздын ашказаны билесиз го кандай? Өрдөктүгүнөн да күчтүү. Ошон үчүн некен береке бар. Мен 3 пайдасын гана айтып бердим. Мен убакыт жетпей калбасын да.